Silkway Star эл аралык музыкалык долбоорунун гранд финалына саналуу күндөр калды. Ушул ишембе жеңүүчүнүн аты белгилүү болот. Ал ортодо катышуучулар репетицияга бүтү бактысын арнап, алдыдагы номердин ар бир нотасын жана деталин тактап жатышат. Белгилей кетсек, башкы жеңиш үчүн 7 катышуучу ат салышат. Казакстан, Малайзия, Монголия, Кытай, Армения, Өзбекстан жана Грузиядан келген ырчылар. Артисттердин айтымында финалды күтүү бир эле учурда толкундануу жана жулуулукту тартуулайт. Анткени чыгармачылык мелдеш катары башталган сынак бардык катышуучуларды чыныгы эл аралык үй бүлөгө айлантты. Silkway Star финалын көрүүчүлөр 7 айынын 22-синде Жибек жолу Silkway телеканалынын түз эфиринде көрө алышат. Silkway Star бул элдердин бириктирген чыныгы эле уникалдуу шоу. Ага катышуу менин жашоомдогу эң жаркын жана жылуу эскерүүлөрдүн бири болуп калат. Финалда мен абдан кооз, бирок ошол эле учурда татаал ырды аткарам. Анын терең тексти бар жана менимче ал көрүүчүлөргө көп нерсе айта алат. Менин мекенимде менин долбоорго катышканымды көптөр билишет жана мага күйүп бышып турушат. Ең үлкен жеңісім бұл жобада. Менин бул долбоордогу эң чоң жеңишим 11 укмуштуудай вокалист менен таанышканым болду. Эми менин 11 өлкөдө досторум бар. Бул сынактын маңызы, мааниси жана миссиясы адамдардын бириктирүү жана элдерди бириктирүү. Биринчи кезекте артисттерди чогултуп, маданий алмашууну түзүү. Ошондуктан мен мындай долбоорлор биримдикке жана достукка жол ачат деп чын жүрөктөн ишенем. Bunun бәрі бірлік жолындағы, достық жолындағы жобалар деп.